Кайрамбек Осмоновдун Муз каналга сунушталып аткан клибин көрөсүз. Көркем кемесин быйыл Болот Кошкоруч кызматка келгенден баштап көркем кемеси жаңылатып навитет ошол беребиз. Максаты негизи контентти оңдойлу деген максат менен да. Контенттин жагын оңдош керек. Мааниси жагынан, сүрөттөнөсү жагынан, формат жагынан баардыгын оңдойлу деген максат менен көркем кеңеш чогулду да. Анан ошол боло берет деген бир мамилелер бар экен. Анан ошолордун баары тең бир сыйрамдай форматын карап, ошонун композициясын, сүйлөшүүнүн мааниси боюнча бул жерде көп талкуулар жүрүп атты да. Музыкальный каналда клиптерди көрүп атабыз. Эми бизде клип мейкерлер чын айтканда көп эле жакшы мындагы профессионалдардын баары Казакстанга иштеп атат да. Анан биздин ырчылардын баары эле баягы жөнөкөйүн арзан жагын качырып эле эптеп тарта кое турган клиптер да бар экен. Баа коюп кетиресиздер? Баа коебузбу? Конечно. Сөз түрдө катилик болот, турушат, анан кийин тиги болот. Бул жерде мурша турган эле эч нерсе жок. Атып салуу, анан авария болуу, машинанын астында калуу, бири-бирин бетке чаап жиберүү деген нерсе адат болуп калды да. Азыркы жетекчилик жаңы бир реформаларды жасап атат. Мына ошол реформанын ичине ушул кыргыз телефильм студиясына кириш керек. Себеби дегенде көп программалардын немелерин көрдүк. Бул жерде атаандаштык болуш керек. Сценарийга конкурс жарыялаш керек, режиссерлорго конкурс жарыялаш керек, операторлорго конкурс жарыялаш керек. Сырттан бир топ таланттуу жаштар бар, ошолорду алыш керек, тартыш керек. Ошентип анан кийин оңдош керек. Кээ бирөөлөр айтат, мен улуттук телекомпаниянын программасын көрбөйм деп. Алардын баары калп айтат. Көргөн үчүн айтат да. Мына жерде мындай болуп атыптыр, анан мына жерде мындай болуп атыптыр, мыналар мындай деп сүйлөп койт. Улуттук телерадиокомпаниянын кызматкерлерине коюлган талап өтө жогору болуш керек.